Саламатсыздарбы? Бүгін биздин студияда легендарлуу парламенттин спикери Медеткан Шеримкулович. Саламатсызбы? Саламатсыз. Эртең мына алгачкы конституциянын, эгемен Кыргызстандын алгачкы конституциясынын кабыл алынганына 26 жыл толуп атат. Баш мыйзамды 93-жылы 5-майда легендарлуу парламент кабыл алганда, ошол күн кандай болду эле? Ошол күндү эстесеңиз. 1993 жылдын 5 майында біз егеменді Қырғыз Республикасының алғашқы конституциясын кабыл алдық. Бұл конституцияның негізі болып 1990 жылдың 15 декабрында кабыл алынған Қырғыз Республикасының суверендүүлүгү жөнүндө декларациянын негизинде. Ошол декларацияны кабыл алганда бир пункту бар болчу. Ошол декларациянын негизинде Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясын иштеп чыгуу деп. Себеби 90 жыл декабрь бул Советтер Союзунун жашап турган мезгили, Советтер Союзунун доорунун мезгили болчу. Мына ошол доор мезгилде биз Кыргыз Республикасын Кыргыз Советтик Социалисттик Республика деген атын алып коюп, Кыргыз Республикасы деп ошол 90 жылдын 15 декабрында декларацияга киргизгенбиз. Анан 90 жылдын декабрынан баштап мына 93 жылдын 5 майына чейин биз конституциянын үстүндө абдан тыкыз иштедик. 3 жыл, 3 жыл. А дегенде жарым жылдын арасында бизге кандай конституция керек деген концепциясын иштеп чыгып, ошо концепцияны талкууга чыгарып, элдин алдында бир чоң талкуу өткөргөндөн кийин, анан кийин конституциянын өзүнүн текстинде иштей баштадык. Мен айтар элем, ушул биздин конституциябыз биринчи кабыл алынган конституциябыз дүйнөлүк алдыңкы өнүккөн өлкөлөрдүн конституцияларынын бардыгын ошолорду мындай тыгыз карап, терең түшүнүп, ошолордун бизге кайсы жагы туура келиши мүмкүн, кайсы жагы бизге жакын болушу мүмкүн деп биз Батыш Европанын конституцияларын, Американын, өнүккөн Азия өлкөлөрдүн конституцияларын, ошолордун баарын тең карап, ошонун негизинде андан кийин бизге татыктуу, бизге туура келе турган биздин тарыхыбызга, маданиятыбызга, менталитетибизге, өзүбүздүн кулк мүнөзүбүзгө, анан жаңы куруп жаткан эгемендүү мамлекетибиздин келечеги, элдин мындан аркы турмушу, мындан аркы элдин ой пикирине туура келе турган конституцияны иштеп чыктык деп мен ойлойм. Бирок ошол силер кабыл алган конституциянын өмүрү кыска эле болгонсу да, анткени ошо 94-жылы эле кайра өзгөртүү киргизилип жатат да. Эмнеге мындай болуп калды? Же жакшы бышырылган эмес беле силер кабыл алган конституция? Бул конституция 93-жылкы конституциядан өткөн, андан жакшы, андан биздин мамлекеттин жана элдин кызыкчылыгына жооп бере турган бир дагы конституция иштелип чыккан жок. 1994 жылдын 24 октябрында ошол мезгилдеги президенттин инициативасы менен референдум өткөрүлдү дагы, конституцияга өзгөрүү киргизилип, анан конституция боюнча парламент 2 палатадан парламент болот, жана башка бир өзгөрүштөр кирип кетти да. Мен ушу сиздин сөзүңүзгө жооп берип коеюн. Ошол конституциянын өмүрүнүн кыска болуп калгандыгы, эмне үчүн 1 жылдан кийин эле 1,5 жылдан кийин өзгөрүүлөр кирип кеткендиги жөнүндө айтып коеюн, түшүндүрүп, бизди угуп жаткан элибиз дагы туура түшүнсүн. Конституцияны жаңы кабыл алганда ошол мезгилдеги президент Акаев ушунчалык кубанып, трибунага чыгып айтты эле, биз ушундай жакшынакай конституция кабыл алдык, ушул конституцияга биз Курандай мамиле жасашыбыз керек, ыйык мамиле жасашыбыз керек деп. Ошол конституцияны Акаевдин убагында бир нече жолу өзгөрттү. Бул Куранга теңеп, бийликти күчтөндүрүү максаты болгондо. Куранга теңеп, ошонун ыйыктыгын кетирип алды да, ар кимдин өз башына тийип калды, мындайча айтканда. Ал эми ошол 1994 жылкы октябрдагы, 96 жылкы февралдагы, 98 жылкы декабрдагы өзгөртүүлөрдүн бардыгы тең эле бара-бара президенттин бийлигин бекемдетүү болуп калды. Бийлик ушунчалык бекем болгондон кийин, адегенде Акаев ушу конституция боюнча менин укугум Англиянын королевасынын укугундай эле болуп калды, менде эч кандай укук жок деп, укугун көбөйтүп отуруп, акырында ошол укукту көтөрө албай калды. Мен бул жөнүндө айткым да келбейт, бирөөлөрдүн фамилиясын ушул жерде эстегим да келбейт. Сиздин айтканыңызга карата гана айтып жатам. Ал эми ушул конституция боюнча ушул убакка чейин ар түркүн кыймылдар бар.
1993 жылкы конституцияны калыптандырыш керек деген. Сиз ошого кошуласызбы? Ошол ойду айтып жүргөндөр көп. Ошол ойду айтып жүргөндөр ошол боюнча өзүнчө кыймыл да бар. Мына республиканын көрүнүктүү ишмерлеринин, мамлекеттик коомдук ишмерлеринин бири Азымбек Бекназаров дагы ошону айтып жүрөт. Жана башкалар айтып жүрөт да. Кийинки өзгөрүлгөн конституциялардан мен айтар элем, көпчүлүк өзгөрүүлөрдүн эч кандай кереги да жок болчу. Кийинки убакта ашык жол өзгөрттүк да биз конституцияны. Кийинки убакта конституция деген сөз бир жөнөкөй законду өзгөртүүдөн да жеңил болуп калды да. Маселен, 2006 жылы ноябрда бир конституция кабыл алынды. Декабрда бир конституция кабыл алынды. Бул ушул конституцияга болгон биринчиден түшүнүктүн жоктугу, экинчиден конституцияга жөнөкөй күнүмдүк гана документ катары карап койгон туура эмес ошол мезгилдеги жетекчилердин болгон кадамы. Мына ошол өзгөртүүлөрдүн бардыгы тең коомдо биринчиден конституцияга сыймам эле жасалбай, конституцияны каалагандай өзгөртө берсе болот экен ой пикир түзүлүп калды ошондой. Бирок былтыртан бери сиз өзүңүз бизге азыр конституциялык реформа керек деп айтып жатасыз да. Жакында эле жана ошол демилгелүү топ юстиция министрлигинин каттоодон да өтүптүр ушу мыйзам долбоорун ишке киргизүү боюнча. Демек дагы керек турбайбы бизге өзгөртүү? Себеби 2015 жылкы парламенттик шайлоодон кийин мен айттым. Мына 2010 жылы конституцияны кабыл алганда бул конституция 2020 жылга чейин өзгөрбөйт деп статьясында жазылып турат, тоорабы? Мына айттым, эми алдыда 5 жыл бар. Биз легендарный парламенттин убагында конституцияны шашпай 3 жыл талкуулап жатып кабыл алган болсок, мына азыр биздин алдыбызда 5 жыл бар. Шашпай конституцияны талкуулайлык. Эл менен сүйлөшөлүк адегенде. Эл эмне дейт? Башкаруунун кайсыл формасын өтөлтөйт? Парламенттик болобу, президенттик болобу, же аралаш болобу? Ошону эл менен адегенде чечип алып, анан кийин ошонун негизинде элдин сунушу боюнча, элдин каалоосу боюнча конституциянын жаңы текстин жазып, анан кийин өзгөртпөй тургандай кылалык деп. Мен ушул ойду айтып жатам да. Бирок айрымдар айтып атат, ошондой эле өлкө жетекчиси да айтып кетти да, ушул конституция менен иштеп кете берсек эле биз парламенттик башкарууга өзүнөн өзү өтө алат депчи. Айрымдар айтып жатат, бул жерде кеп конституцияда эмес, кеп ошонун аткарылышында, адамдарда, бийликте отургандарда депчи. Балким конституцияны өзгөртпөй эле ошол жака ыкпайбыз, эгер биз парламенттик башкаруу жолуна түшкөн болсок. Ошондой ойлор дагы бар. Эгер андай ойлор боло турган болсо, биз парламенттик системага өттүк деген сөздөн да токтотуп коюш керек дагы, айтыш керек. Биз мурда кандай президенттик башкаруу менен келе жатсак, ошол бойдон эле келе жатабыз деп. Бүгүн карап көрсөк, мына бүгүн карап көрсөк, чындыгына келгенде президенттин укугу 2016 жылкы өзгөрүүлөрдүн негизинде канчалык кыскарганына карабастан, өкмөт дагы, парламент дагы президенттин лоозун карап турат. Президент эмнеде ошондой болот. Ал конституцияда жазылды беле ошончо. Жок, маселе ошондо турат да. Андай болсо биз парламенттик республика болдук деп айтып кереги жок. Биз мурдакыдай эле мына президентти эл шайлап атат, президентке эл ишенет. Демек, парламент дагы, өкмөт дагы президенттин айтканын аткарыш керек деш керек. Азыр президент эмне үчүн аргасыздан мына президенттин бул эмгеги чынын айтканда. Муну бул жагынан сындабай, бул жагынан аргасыздан колдошубуз керек. Президент болгондо дагы чарба иштерине кийлигишип атат. Өкмөттүн бүтүрө турган иштерин мына президент жүргүзүп жатат. Ал аргасыз болуп жатабы же өзү эле кийлигишип жатабы? Жок, ошого бүгүнкү акыбал түртүп атат а кишини. Себеби, эгер президент өзү кийлигишмейинче бул маселелер чечилбей, бул маселелер ордунан жылбай жатпайбы. Демек, биздин бүгүнкү өкмөтүбүз өзүнүн ишин тастыктап, өзүнүн ишин мындан ары дагы бир активдештириш керек да, биринчи. Экинчи, парламент дагы өзүнүн болгондо дагы жалаң эле закон чыгаруу, мыйзам чыгаруу функциясын эмес, бул жанагы контролдук функциясын дагы колго алыш керек. Мына кечээ күнү жакында эле парламент ушу 2 ай өткөндөн кийин барып, мына республикадагы эң бир актуалдуу болуп жаткан маселе орам маселесин карап атышат. Муну эгер парламент активдүү болгондо,
Эгер ошо Алардыга Конституция укук берип да, жатат. элди ойлогондо, элдин болгондо дагы элдин көтөрүп жаткан маселеси, актуальный маселе көтөрүп жатканын көрүп, ошо элди митингке чыгарганга жеткирбей туруп карап коюш керек эле да. Өкмөткө тапшырманы ошондой эле берип, мына өкмөт 2 айдын ичинде же ары же бери бүтмөк болчу. Мына ушул мына майдын башында карап отурушат. А бул маселе болсо мартта чыккан маселе болчу. Дагы бир нерсени тактай кетейин да, бул кичине темадан алысыраак. Акыркы күндөрү элдик курултай институтун түзүү керек деп жатышат да. Демилгелүү топтагы активдүү иштеп, мыйзам долбоору да жазыла баштаптыр да. Негизи бизге парламенттин үстүнөн дагы бир орган керекпи? Элдик курултай негизи керекпи? Элдик курултай керек, бирок Анда парламенттин эмне кереги бар? жок. Жок, сиз мени угуп койсоңуз, элдик курултай керек, бирок элдик курултайдын өзүнүн функцияларын, анын укуктарын ошону чектеп, ошону конституциялык закондун негизинде кабыл алыш керек. Анан сиз айткандай президенттин үстүнөн бир орган, парламенттин үстүнөн бир орган, өзүнчө бир дагы бир орган түзүштүн андай эч кандай кереги жок. Негизи курултай керек деген статья бүгүнкү конституцияда турат да. Маселе ошол курултайдын өзүнүн функцияларын, ошонун аткара турган иштерин, ошонун укугун эми тактап чыгыш керек дагы. Анан ошол кабыл алынган закондун негизинде анан курултай иштесе болот. Ал эмне иш кылат анан? Аны законун адегенде талкууга алып чыксын, көрөлүк, ортого салалык, биз дагы ой пикирибиз менен бөлүшөлүк, анан көрөбүз. Темага кайтып келсек, ошондо азыркы Конституцияга өзгөртүү киргизүү керекпи же баш мыйзамды баш оту менен кайра жаңы редакциясын кабыл алуу керекпи? Мен жеке оюмча жаңы редакциясын кабыл алышыбыз керек. Себеби мына 2010-жылы кабыл алынган Конституция эмне үчүн ошол убакта эл колдоп берди? Ушул убакта ушул күнгө чейин айтып келатпайбызбы? 10-жылкы Конституцияны эл колдоп берген. Туура, эл колдоп берген. Бирок ошол мезгилде эске алыш керек. Каргашалуу Ош окуясы. 7 апрелдеги биздин Ала Ата аянтындагы биздин ондогон, мына 90 биздин кыргыздын жигиттери, адамдары кайтыш болуп отурат. Мына ошолордун элеси биздин тарыхыбызда, биздин элибиздин көңүлүндө түбөлүк болуш керек. Биз бул каза болгон кишилердин элеси, алардын арбагы биз үчүн ыйык. Биз аны эч убакта унутпашыбыз керек. 10-жылкы кабыл алынган Конституция эмне болсо дагы республикада тынчтык болсун деп туруп, эл Конституциянын негизине, анын маңызына терең түшүнбөй туруп кол коюп беришкен болчу. Кол көтөрүп беришкен болчу. Колдоп беришкен болчу. Кандай жаңы болгондо кандай эмне өзгөртүү киргизиш керек? Ошондо анан өлкөбүз өнүгүп кетет. Анда мындай болуш керек. Президенттин функциясы, өкмөттүн функциясы, парламенттин функциясы бирине бири өтпөс кылып, биринин функциясын бири басып албаш кылып, бийлик ортосунда бийлик талашуу болгондой кылып туруп Конституцияга кабыл алышыбыз керек. Мына маселе ошондой болот. Ошого даярбызбы азыр Кыргызстан? Азыр. Ар бир бийлик бириникине бири кийлигишмей өтө эле көп. Өкмөттүн ишине парламент кийлигишип атат. Өкмөттүн ишине президент өзү баш болуп мына чуркап жүрөт, аракет кылып, инвестиция алып берейин, чарбаны көтөрүп берейин, башка иш жасап берейин деп. Туурабы? Мына ошого келгенде президент мүмкүн парламенттик, эгерде парламенттик республика өтө турган болсок, президент анда мындай бир официальный эле фигура болуп калат. Аны эл шайлабайт, аны парламент шайлап коет. Эл шайлаган президенттин укугу дайыма жогору болот. Себеби эгерде президент парламент менен сөз табыша албай калса, эгерде президент өкмөт менен сөз табыша албай калса, президент түздөн түш элге кайрылышы мүмкүн. Силер мени шайлагансыңар. Мен силердин мандатыңар менен келгем. Мен мынамдай болуп жатам. Менин мындай оюм мынамдай десе эл колдоп берет. Демек, жанагы 2020-жылга чейин өзгөртүү киргизүүгө болбойт деген мораторийга жеткенге чейин мөөнөт демилгелүү топ түзүп, конституциялык кеңешме түзүп, ушу жаңы конституциянын үстүнөн иштеш керек деп ойлойсуз, э? Мен ошондой да ойлогон болчумун. Эми азыр жетишпей калдык. Эми жетишпейбиз. Эми жетишпей калдык. Мен бул боюнча Сооронбай Шарипович менен дагы жолугуп сүйлөшкөн элем. Сооронбай Шариповичтин ою мындай: эмки жылкы келе жаткан 2020-жылкы келе жаткан парламенттик шайлоону жакшы тынч өткөрүп алалы. Ошол парламенттик шайлоону тынч өткөрүш үчүн бир топ
шайлоо жөнүндөгү закондорго өзгөрүүлөр киргизилет, шайлоо жөнүндөгү кодекске өзгөрүүлөр киргизилет, жанагы партиялык списка боюнча жана башкалар боюнча ушул партиялардын ролу боюнча, партиялар аркылуу келе турган список боюнча, тизме боюнча, ушулар боюнча жакшы тартипке сала турган документтер кабыл алынып туруп, анан ушул шайлоону тынч өткөрөлүп, парламенттик шайлоодон кийин, анан кийин конституциялык реформага баралык деп Агиш айтып жатат. Мен Агишке макулдугумду билдирдим. Рахмат анда маегиңизге. Бүгүн биздин студияда конокто легендарлуу парламенттин спикери Медеткан Шеримкулов болду. Саламатта калыңыздар.